Men ошондо айткам сизге. Куру кыркылып жүргөндө эң кыйын маселе бизде түштүктө. Ошол жерде түрүү кесилет. Тиги чыгарады. Ошоға көбүрөөк көңүл буралды. Анан берден колубузга 2 жолу мүмкүнчүлүк болду. 2005-жылы болду. Мына бардыгын колуңарга алып турганда чечкен жоксуңар. Туурабы? Экинчиси мына 2010-да келип убактылуу бийликте отурдук. 2-жыл бир тизген кылып. Анда да бул көтөрүлгөн жок. Куру кырктын кереги жок. Мен да жалпы сүйрөй алам. Бирок азыр айтып кеткен маселелердин бардыгы тең биз жактан каралып чечилип атат. Ошол эле ОТК менен, ошол эле ОБС менен, ошол эле ООН менен чечилет. Ал биерде куру кырктын салыштын кереги жок. Мына биерде турган үзөңгүлөр. Мени чоң жүргөндөр бардыгы айдалат. Урматтуу мекендештер, бир нерсе бар да, мына кызыгандуу калтырбай, кес-кесинде туура эмес багыттарды козготпай сүйлөшөт. Мына өзү да айтып атат. Бул сүйлөшүү менен чечилет деп. Атамбаев сүйлөшүп атат. Сариев да сүйлөшөт. Чечебиз биз. Чечебиз. Oldu, tuğandar.